Кыргыз эли кылымдар бою ат жалында шамалдай ойногону менен өлкөбүздө профессионалдык ат спорту анчалык өнүккөн эмес. Мындан 70 жыл мурун ачылган Кыргызстандагы жападан жалгыз ат спорту боюнча өспүрүмдөр мектеби өз арбайын өзү согуп келет. Кыргыз ат спортунун келечеги үчүн Kumtor Gold Company бул мектепке колдоо көрсөтүүдө. Кыргызстан үчүн мааниси абдан чоң, мен ойлойм, анткени бул олимпиадалык вид деп эсептелет. Анткени биз улуттук виддер ал олимпиада оюндарына кирбейт, а бул болсо олимпиадага кирет. Ошон үчүн биз ошо олимпиадага чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп эсептейм. Евразиялык лиганын Бишкектеги этабы дал ушул мектептин ат майданында өттү. Биринчи этабы Ташкент шаарында болуп, үчүнчү жыйынтыктоочу этабы Казакстанда болот. Жана жеңүүчүлөр дүйнөлүк кубокко жолдомо алышат. Мы здесь уже второй год подряд. Бул жакка биз экинчи жылы келип жатабыз. Бизге Кыргызстан эли меймандостугу, кең пейилдиги менен абдан жакты. Жоопкерчилик бардык маселени чечүүнүн негизи. Бул жактагы адамдар абдан так, сөзүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылышат экен. Мелдештин деңгээли жыл өткөн сайын көтөрүлүп, мелдештерге катышуу абдан жагымдуу болууда. Ответственные за свои слова. Өз аракеттери менен өлкөбүздүн намысын эл аралык деңгээлде талашып келе жатышкан кыргызстандык чабандестерге улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги жана Kumtor компаниясы колдоо көрсөтүүнү туура көрдү. Ат спорту боюнча өспүрүмдөр мектебинин машыгуучу ат майданы эл аралык стандарттарга ылайык толук оңдоп түзөөдөн өтөт. Балдардын ыңгайлуулугу жана коопсуздугу үчүн ат майданында кадимки кумдун ордуна атайын евро топурак төшөлөт. Бул топурак кездемелердин кошулмасы аралашкан көп катмарлуу татаал зат. Тот грунт, текстильный песок. Бул топурак текстилдик кум деп аталат жана аттын туяктарын тайгалантпайт. Бийик тоскоолдук устундарынан секиргенде ат 6 тонналык салмак менен жерге түшөт. Бул жөнөкөй кум атка да, адамга да абдан кооптуу. Вот этот песок, он скользит. Kumtorдун мындай колдоосу сөзсүз өз жемишин берип, келечекте Кыргызстандын ат спортчулары желегибизди дүйнөлүк олимпиадалык оюндарда желбиретип калышы мүмкүн. Лошадь – это такое очень благородное. Жылкы баласы адамга жакын асыл жаныбар. Жылкыны кастарлап, аны менен иштешкен адамда сөзсүз өзгөрүү болот. Ат чаптырып, андагы укмуштуудай кереметти сезген адам өмүр бою бул жаныбарга байланып, абдан жакын болуп калат. Баарыңарга чын дилимден ийгилик каалайм жана ар бириңер жаш муун үчүн эң мыкты үлгү боло бергиле. Бул спорттун өнүгүп өсүшүнө тилектешмин. Удачи всем вам. Өлкөбүздө дени сак муунду өстүрүү үчүн спорттун маанилүүлүгүн, сергек жашоо образынын артыкчылыгын ар бирибиз түшүнүүбүз керек. Буга чейин Kumtor компаниясы Кыргызстандагы футбол, баскетбол, волейбол оюндары боюнча мектеп лигасы деп аталган республикалык окуучулар арасындагы чемпионатка колдоо көрсөткөн. Компания мындан ары дагы спортко, балдардын билимине, руханий өнүгүп өсүүсүнө колдоо көрсөтүүнү уланта бермекчи.